Билим Орто мектеп комплексинде окуучулардын арасында Манас таануу таймашы өттү. Жана окуучулар, бүгүнкү 9 класс арасында өтүнүүчү Манас таануу өнчө таймашка куш келипсиздер балдар. 3 топ менен таанышыңдар. Кыра Манас топ, Акшынга топ, Айкөл Манас топ. Биз Кыра Манас, биздин топ, Акшынга, биздин топ, Айкөл Манас. Өчтө турбай бер, азаматсыңар. Бул окуя Манас Кортукту өлтүрүп салган. Азаматсыңар. Кырчылдеги 9 жашында кезиге, ал эми ошол кырчылден Манастын көзүнө көрүнүп, эчкимдин көзүнө көрүнгөн эмес, ошол кезде Манас 9 жашта болчу. Ханымжан чыйдыга кайсы мезгилде келип чуу салат? Манас бала чагында эле өзбек тустан күчтүү болгонбу? Алмамбеттин окуясында Алмамбеттин атасы Усорондук болгон, ал Кытай болгон. Кытайда Алмамбет бул хан болгон, хандын баласы болгон. Артына. Андан Айкөл Манас тоона. 5. Суроолорго жакшы жооп берип даярдыгыңар жакшы. Мындан ары да жакшы даярдангыла. Азыр жакшы. Силерден да жакшы чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн деген силер аябагандай жакшы даярданыш керек. Бул Манас таануу таймашы бул азыркы 11-класстарга абдан жакшы жардам берет. Анткени быйылкы жылдан баштап ОРТга Манас жөнүндө да суроолор кире баштаптыр. Ошол канчалык адам ушу Манасты үйрөнсө, бул Манасты жөн эле ойыртуу үчүн эмес, бул өзүбүздүн жашообузга да жана кыргыздын салттарын да билиш үчүн үйрөнүш керек. Мен деген 1-классыман көп кызыкчу эмесмин. 5-класска келгенде неге кызыктым билбейм, бирок өзүмө жакты да. Манасты мурун изучать этип көргөн эмесмин. Ошондон кийин 5-класстан изучать эте баштадым. Анан ошондон акыл таймашка катыша баштадым. Анан өзүм эркин сездим да. Башындачы, анан өзүмдү эркин сезгенде аябай жакты. Анан ушу Манас таанууну дагы алдыга окуйм деген максатым бар. Тойчубекова Алина жана Уркунбаева Ая, Билим Орто журналисттери.